Агродиалог 2025 бул өлкөдөгү эң маанилүү иш-чаралардын бири. Өлкөдөгү өсүмдүк өстүрүүдөгү мал чарбасы жаатындагы мыктылардын мыктылары, чемпиондордун ысымдары мына дал ушул Агродиалог 2025 иш-чарасынын жүрүшүндө белгилүү болду. Алар жакшы жетишкендиктерге кандай жетишкен, ийгилик сырлары менен ортодо ушул иш-чаранын жүрүшүндө бөлүшүп берди. Биз дагы алар тууралуу кененирээк баяндап бермекчибиз. Агродиалог 2025 форумун ачык деп жарыялайм. Кыргызстандын эгемендүү тарыхында алгачкы жолу өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун талыкпай камсыздап келген дыйкан фермерлерге бул ирет мамлекеттик деңгээлде сый-урмат көрсөтүлүп, өз багыты боюнча мыктылардын мыктылары күн сайын ишине берилип кызмат кылган чемпиондор кызыл килем үстүндө басып, агро өнөр жай тармагынын жаңы барагын ачышты. Агродиалог 2025 Кыргызстандагы эң маанилүү, маңыздуу иш-чаралардын бири. Форумдун эң негизги максаты Кыргызстандын агрардык тармагын жаңы деңгээлге чыгарууга, заманбап технологияларды ишке ашырууга жана тажрыйба алмашуу менен жаңы жетишкендиктерди камсыз кылууга багытталган уникалдуу мүмкүнчүлүк болуп берди. Алма багыты менен 1 гектардан 25 тонна средний урожай 25 тонна болду. Бизге дагы мындай бир чоң стимул болуп, кызыл килемди басып, чемпион деген наамды берип, ушу министерствого, айыл чарба министерствосуна чоң ыраазычтыкты билдиребиз. Кызылча менен 10 жылдан бери иштеп жүрөм. Эң төмөнкү түшүмүм меники 80 тоннадан түшө элек. Көргөнбүз мындай дейчи, айыл чарбасы бар экенин билчүмүн. Бирок конкретно мындай элет жерлеринен ушундай өстүрүп аткандарды, мындай продукция чыгарып аткандарды көп изилдешчү эмес го дейм. Форумдагы мастер-класстар жана талкуулардагы дыйкан фермерлерге жаңы идеяларды, алдыңкы технологияларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзөт. Чемпиондордун тажрыйбасы баалуу практикалык нускама катары кызмат кылып, фермерлерге заманбап ыкмаларды үйрөнүүгө, натыйжалуулукту жогорулатууга үлгү болот. Калемпир, татуу калемпир. Гектарынан 43 тонна таза таразадан өткөрүп сатканым ушунчу болду. Мен чырганакты өстүрөм. Негизги менин культурам бул чырганак. Анын көчөттөрүн ошол 6 айдан алып келип, 19 жыл ошону отургузуп, түшүмүн алып, переработка кылып азыр ошонун үстүндө иштеп атам. Кызыл дорожканы ачык айтканда атай жасаттым. Не үчүн дегенде биз өзүбүздүн дыйканыбызды көкөлөп көтөрбөсөк, анда ким көтөрөт? Бул жерде мына отуруп алып, сиздер тажрыйба алмашып, ар бир чемпион өзүнүн оюн, тажрыйбасын, пикирин, жетишкендиктерди бүт айтып берди. Жөнөкөй дыйкандары ушунун аркасынан көрүп, бул жерде мына кемчиликтер болгон экен, ушу кемчиликти мен жасабайм. Бул жакта бир башка нук менен, башка жумуштар менен алып барса болот деп жыйынтык чыгарат. Өткөн 2024-жылы айыл чарбасы үчүн өлкө тарыхында эң жемиштүү жылдардын бири болду. Ал жетишкендиктер, ийгиликтер, жаңылануулар, дыйкан фермерлердин, жеке ишкерлердин, агро өнөр жай багытындагы ийгилик жаратып жаткан чемпиондордун талыкпаган эмгегинин натыйжасында ишке ашты. Мен ушу жылкы боюнча чемпион болдум. 30 жылдан бери ушу жылкы багып келе жатам. Мен ушу министрибизге аябай ыраазычылыгымды билдирем. Ушу көргөн көзүмө ишенбей атам, ушунчалык өнүгүп баратканыбызга Кудай буйруса жакшылыкты айтыш керек дайыма. Биздин мамлекет өзү бардык шарттары жакшы. Только бизден мээнет гана кылыш керек. Мээнет кылыш керек. Мээнет кылсак эле жетебиз биз. Бул жерге ошол кыргыз актобозу боюнча чемпион болуп келди. Азыр 250 баш топоз бар. Кыргызстандагы жаңылык, анткени Кыргызстанда мындай болгон эмес. Рейне Кенчтен аңыз пародасын алып келип, ушу тапта көбөйтүп атабыз. Былтыр 40 торпак саттым, 40 000 доллар болду. Жакшы да, эң сон жакшы. $1000 доллардан очерет аябай көп. Бир раз алда көздө прогнозду жасоо мына ушул тажрыйба алмашууда негиз болду. Мен эки нерсени белгилеп кетейин. Дыйкан биринчи кезекте азык-түлүк коопсуздукту камсыз кылат.
экинчи элди бага. Агродиалог 2025 иш-чарасы дыйкан фермерлер агро өнөр жай тармагынын алдыңкы ишкерлери менен таанышып, талкуунун жыйынтыгында өнөктөштөрдү табууга өбөлгө түзүлүп, ишкерлер бизнесин өнүктүрүүгө, өз продукциясын сыртка экспорттоого мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Я занимаюсь переработкой молока, производство премиальных ремесленных сыров. Производство у нас находится прямо на семейной ферме. Вот, и работаем в городе с ресторанами высокой кухни, так сказать. Кайра иштетүү тармагын айтып кетсем, мына биздин министрлер кабинети, айыл чарба министрлиги жардам менен, мамлекеттин жардамы менен 4 жылдын арасында биз кайра иштетүү тармактын баарын калыбына салдык. Малина, клубника, карагат, ежевика, анан черешняны экспортко чыгарабыз Россия, Казакстанга. Анан өзүбүздүн халайдыктерибиз дагы бар, тоңдуруп дагы экспортко чыгарабыз. Ошентип Агродиалог 2025 агро өнөр жай форуму бул жолку ишин жыйынтыктады. Ага алгачкы күндөр эле 1500дөн ашуун дыйкан фермерлер, кайра иштетүү тармагынын өкүлдөрү, экспортерлор катышып, бардык кызыктар тараптар үчүн пайдалуу аянтча болуп берди. Мына ушинтип 3 күнгө созулган Агродиалог республикалык форуму жыйынтыкталды. Эң маанилүүсү жана кызыктуусу өз тармагында ийгиликтерге жетишкен чемпион дыйкандар өз тажрыйбалары менен, башкача айтканда ийгиликтин сырлары менен бөлүштү. Форумдун алкагында компаниялар менен фермерлердин ортосунда документтерге жана меморандумдарга кол коюлду. Ушинтип Агродиалог 2025 эң жогорку деңгээлде өттү жана өз максатына жетти.